2017 жылдын ноябрь-декабрь айларында Чүй облусунун Токмок шаары жана Чүй районунун аймагында кыртыш сууларынын деңгээли кескин көтөрүлүшү катталган. Кыртыш суулардын көтөрүлүшүнүн келип чыгуу себеби акыркы жылдардагы жаан-чачындын көп жаашы жана мыйзамсыз курулуштар катары коллектордук дренаждык тармактарга май куючу жайлар, турак үйлөр, ошондой эле Токмок шаарынын аймагындагы балык өстүрүү чарбалары таасир этүүдө. Ушул дренажный система казылып атат. Погрептен үйдүн ичинде 2 метрдей погреб бар, 1 метрдей көтөрүлдү. Кече казылган, уже 10 сантиметрге түшүп калды. Өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу максатында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан алдын алуу жана кесепеттерин жоюу мерчемине кошумча болуп, Токмок шаарында жайгашкан ачык коллектордук кургатуу канал тармагы тазалоо жана тереңдетүү боюнча иш-чаралар өткөрүлдү. Эми МЧСке рахмат. Суу турчу. Үйдө 50 сантиметр подвалда суу турчу. Мына качты. Суу кетти. Рахмат ошого. Засыпал салды ал каналчы. Ал касканы бир жагы бир 7-8 жыл болду каскан бул каналдычы. Ал засыпал, суу по-любому суу алыбанда суу кетип калган да. Биякта бир 5-6 жылдан суу чыгат экен. Суу кайра чыкты. Ошондой эле Токмок шаарынын аймагында кыртыш суулардын деңгээлинин көтөрүлүшүнө байланыштуу өзгөчө кырдаалды жоюу максатында 2017 жылдын 19 декабрында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусундагы кайрым укуктуу өкүлү Чүй облусу боюнча өзгөчө кырдаалдар абалын жарыялоо жөнүндө буйрук чыгарган. Буйрукка ылайык Чүй облусундагы бардык райондорго Токмок шаары жана Чүй айылындагы абалды жөнгө салуу боюнча тапшырмалар берилип, тиешелүү участоктор бөлүнүп берилген. Ар бир районго участоктарды чоң дренаждарды бөлүп берилген. Жарандык коргоо кызматтарына жана райондук жарандык коргоо кызматтарына. Өзүңүздөр көрүп аткандай бул бир участокто иштеп атабыз. Себеби жогоруда айтып кеткендей, ушу дрендердин үстүнө балык өстүрүшүп, байлап алган фактылар болгон. Ошолорду тазалап чыгаруу жумуштары жүрүп жатат. Бул иш-чараларды уюштуруу жана көзөмөлдөө милдети Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгына жүктөлгөн. Токмок шаарында жайгашкан ачык коллектордук кургатуу канал тармагын тазалоо жана тереңдетүү боюнча иш-чараларды жүргүзүү максатында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бир нече техника жана күч каражаттарды бөлүп, ыкчам аракеттердин негизинде кыртыш сууларынын деңгээли төмөндөтүлдү. Биз өзүбүзгө коюлган чоң дренаждардын көп объектилерди бүтүрдүк. Примерно чоң бир 2 километрден 4 километрге чейин жер казылып бүттү. Практически Токмок шаары боюнча жумуштар бүткөн. Чүй районунда гана бир гана объект калды. Эртең бирси күнү техниканы переброска кылып туруп, ал где-то бир 10 числого чейин казылып ал жумуштарды аяктайт. Техникалар боюнча айта турган болсок, экскаваторлордон бир 6 единица техника иштеп жатат. Жана ошондой эле бир драглайн, ал эми чыгарып, ташып чыгаруучу 6 грузовой единица техника, жана ошондой эле 2 кран, чакан экскаваторлордон 4 экскаватор дагы дополнительно жумуш жүрүп жатат. Бактарактарды кыюу боюнча атайын коммунальный технический службаны менен Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, энергетиктер чогуу жумуш алып барып жатышат. Азыркы күндө бир 2 километрден ашык жерде бактарактар кыйылып, жумушка трассаны дайындап, иштери жүрүп жатат. 2 күндөн кийин бактарак кыюу жумуштары аяктайт. Ар бир бул мына охотничий көчөнүн дренажы бир топ үйлөрдүн короосу менен өтөт. Ошол элдер менен чыгып, сүйлөшүп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол техникага мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө бүт шарттар коюлуп жатат азыркы күндө. Мындай иш-чаралар 2018 жылдын 15 январына карата жыйынтыкталып, кооптуу кырдаал жоюлду. Аткарылган иш-чараларга Токмок шаарынын тургундары ыраазычылыгын билдиришти. Вот мы сейчас работаем с МЧС, вот прокопали дренажные каналы, вот. Вода хорошо упала. У нас вообще полный подвал, полный был. В домах были, прям у кого полутораэтажки были, половина почти воды было. Сейчас спала, слава Аллаху, все хорошо. Нормально стало. Уровень очень хорошо, сантиметров 40 упало. МЧС вообще-то молодцы, хорошо поработали. Вот трактористы тоже хорошо поработали. Мы довольны.
Ал эми үстүбүздөгү жылдын 11 январынан тарта республика аймагында жаан-чачындын интенсивдүү жаашына байланыштуу Бишкек-Ош унаа жолундагы абалды текшерүү максатында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу жеринде иш алып барды. 11-12 январда ыкчам топ Бишкек-Ош унаа жолунун Чычкан капчыгайынан Төө ашууга чейин жолдун абалын көзөмөлдөп, жардамга муктаж жарандарга ыкчам жардам көрсөтүү иш-чараларын уюштурду. Унаа жолунда айрым жерлеринде кыска мөөнөттө тыгындар болуп, унаалардын айрымдары кышкы мезгилге карата даярдыкка келтирилбегендиги негизги себеп болууда. Атап айтсак, ашууларда дөңгөлөктөрүнө чынжырларын байлаганлыгынан улам оор жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө кыйынчылыктар жаралып, башка унааларга тоскоолдуктарды жаратып жатышты. Ыкчам топ жеринде иш алып барып, тыгындарды жоюу, кыйынчылыкка кабылган унааларга жардам көрсөтүү иш-чараларын координациялап жатты. Жол тейлөө ишканасынын атайын унаалары жолду тазалоо иш-чараларын жүргүзүштү. Ал эми жол коопсуздугун уюштуруу жаатында Ички иштер министрлигинин кызматкерлери эмгектеништи. Огонь! Бишкек-Ош унаа жолунда коопсуздукту камсыздоо жана адамдардын өлүмүнө жол бербөө үчүн 2018 жылдын 16 январынан 22 январына чейин артиллериялык куралды колдонуп, кар көчкүсүн мажбурлап атып түшүрүү иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты бийик тоолуу автожол унаа жолдорунда жүрүүчү жүргүнчүлөрдү коопсуздугунун алдын алуу максатында көчкү кооптуулугу бар, кар көчкү кооптуулугу бар жерлерди атайлап атып түшүрүү жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугунун алдын алуу максатында жүрүп атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү кызматкерлери жана жарандык коргонуу кызматтарынан коомдук тартип сактоо кызматы иш алып барып атат. Жолдорду тыгындарды жок кылып, тозуп, коопсуздукту алдын алуу максатында. Андан сырткары медицина кызматы, жолдорду жана көпүрөлөрдү тейлөө кызматы, электр энергиясы менен камсыздоо жана чүмбөттөө кызматы. Андан сырткары ген штабтын ошол көчкүлөрдү атайлап аткылап түшүрүү жумуштарын жүргүзүшүп атат. Кар көчкүлөрдү атайлап аттыруу иш-чаралары Ош-Бишкек жолунун 222 километрден 255 километрге чейинки аралыктарда кар көчкү кооптуулугу бар жерде иш-чаралар жүргүзүлөт. Бул жалпы иш-чаралар жүргүзүү учурунда керектүү жарандык коргонуу кызматтары тартылган. Иш-чаралардын жүрүшүн өзгөчө кырдаалдар министринин оператив тобу көзөмөлдөйт. Ага ылайык 17 январда Бишкек-Ош унаа жолунун 247, 249, 255 чакырымдарында жалпысынан 24 снаряд атылып, 17 000 метр куб кар көчкү түшкөн, жолго жеткен эмес. Иш-чараны Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу жетектеди. Кар көчкү атайлап түшүрүү иш-чараларына Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын артиллериялык эсеби тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте иш-чаралар жүргүзүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери бизге кайсыл жерде кар көчкү коопсуздугу жаралса, ошол жерди көрсөтүп берет. Андан кийин биз эсеп жасап, ошол участокторго атабыз. Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлиги кар көчкү мажбурлап түшүрүү боюнча иштерди жүргүзүүдө. Кар көчкү жолго түшсө, өз убагында жолдорду кардан тазалоону камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кар көчкүлөрдү мажбурлап түшүрүү мезгилинде унаа жолдорундагы унаа каражаттарынын кыймылын коопсуз аралыкта убактылуу жабууну жана кар көчкүлөрдү атайлап түшүрүүнүн иштерин жүргүзүлүп жаткан жерине коомдук тартипти сактоону камсыз кылат. Биз ушул кар көчкүн атайлап атып түшүрүү учурунда жол коопсуздугун карап, айдоочуларга бул МЧСнин кызматкерлери көрсөткөн жерден тосуп берип, кооптуу жерлерден тосуп, ушу жарандардын коопсуздугун карап турабыз. Айдоочуларга ачылганда эскертип, аралыктарды, дистанцияларды 500 метр аралыкта мондай жол тайгак учурунда эскертип турабыз ар дайым. Кар көчкүнү атайлап түшүрүү иш-чаралары болуп кетүүчү кар көчкүлөрүнүн алдын алып, көптөгөн адам өмүрлөрүн сактап калуу жана материалдык чыгымдарды болтурбоонун биздин өлкөдөгү натыйжалуу жолдорунун бири болуп саналат.